атыш болуп, ызы чуу болуп, бая биздин Үскөлдөн келген бир жаш лейтенант балабыз мына заставада өткөн, ушул тамдыктын заставасында. Ушул жерде ошо баланын окуясын көңүл эстен чыгарсаң айтып коеюн. Батырларыбыз эстен чыгарбай ушундай малды айта жүрөйлү туугандар. Себеби ошол бала ошол жерге заставага барганына канча күн деді? 15 күн дедиби, 15 күн 1 ай болгон экен. Ошол жерге заставанын башчысы болуп барат ошо балачы. Көлдүк жигит болчу. Анан ошол жерге барганда баягы согуш башталып кетип, тияктан атакан жасаганда балдардын баардыгын тоого качырып чыгарып берет дагы, өзү калып кетет. Жалгыз өзү калып кетет. Бизде ошондой патриотический эме бар да, мына Максатта дагы көрдүңөр, бир бала командир өзү калып кеткен. Бул жерде дагы командир өзү калып кетет. Өзү калып кеткенде ал ойлойт, баардыгын чыгарып бердим дейт. Ошол маалда ошол жерде заставанын бир мындай пристройкасынын жанында банянын ичинде, баягы баня болот, банянын ичинде эме болот. Не деп коет? Парилка. Парилканын ичинде бир жалгыз бир солдат, жаңы барган солдат коркуп ошол кирип ошо калып кетет. Анан баягы бала өзүм жалгыз калдым деп барды чыгарып берип, өзү баягылар менен жакындатпай, заставага жакындатпай, өзү атышып, өзү чабышып, өзү атыша берет. Ошондо берки бала бардыгын көрүп турат ичинен. Ичинен көрүп турат, анын ичин көрбөйт. Анан баягы баланы кирип тигилер жарадар кылып, гранат ыргытышып. Анан сүйрөп чыгып ошол жерден кийин мээсине такап туруп айт. Жеңилдим, багындым деп айтасың дейт. Дегенде ошол бала айтат, жок, мен багынбайм дейт. Мен жеңилбейм, багынбайм дейт. Ошол жерде баягы лейтенанттын башына атып ошол жерде өлтүрүшөт. Ошонун бардыгын баняда бекинип отурган солдат көрүп отурат. Биздин солдат. Мына балдар, ушинтип жүрүп, ушинтип коргошту биздин жигиттер ушу жерлерде. Ушу тамдыкты ушинтип коргошту барыктын чегесин. Так. Анан кийин 2 күндөн кийин согуш бүткөндөн кийин анан бала баягы кеткенден кийин баягы бала банядан чыгып алып качып кетет. Көрдүңөрбү? Ушундай балдарыбыздын элеси үчүн, ушундай элим жерим үчүн мен багынбайм, мотивация дагы мен багынбайм деп өлүп кеткен балдарыбыз үчүн биз туура чечишке милдеттүүбүз. Ушуну биз максат кылып койдук. Өтө көп кыйынчылыктар болду.